Кыргыз элинин улуттук ашканасы технологиясы жана азыктарынын ассортименти жасалгалоо техникалары боюнча учурдун талабына ылайык кыргыздардын той аш мааракелеринде кыргыздын чыныгы улуттун улуу баалуулугун чагылдырган улуттук дасторкон аталышын алып, башында бир эле айым баштаган болсо, учурда түрдүү азыктарды чыгарып, ошол эле учурда бир канча кыз келиндерди жумуш менен камсыз кылган ишканага айланып, айымдарды бир топ чеберчиликке да үйрөтүп келүүдө. Бул даяр улуттук дасторкон ишканабыз көптөгөн тойлорду камсыз кылган. Дасторкондун көркүнө көрк берген, даамына даам берген, коноктордун эң аябай жакшы ыраазычылыгын алып келип жатат ушул убакка чейин. Эми даяр дасторкон улуттук атына жараша нечендеген улуттук унутулуп кеткен дагы нечендеген улуттук бышырыктарды бышырып келе жатабыз. Бул бышырыктардан мисалы мынаке көрүп турасыздар, кандай сонун бышырыктар. Бардыгы биринчи очуртта даамына, ошондой эле тазалыгына, ошондой эле эң свежийлигине көңүл бурабыз. Элдерди эч качан капа кылбаганга, элдердин талабына жооп бере турган аябай жакшынакай кылып бергенге аракет кылабыз. Гүлүм Орунбаеванын бул жерде эмгектенгенине бир топ убакыт болуп, айымдардын той аштарга баруудагы көйгөйүн орундатып жатканын көргөзүп берди. Мынаке, нандарыбыз бардыгы орнамент нандарыбыз, булар 80 сомдон, ошондой эле 100-120 сомдуктарыбыз деле бар. Мынаке, себетти жасап баштадым. Себетибиз чындыгында конфеттерди кошпойбуз, бирок каалоочулар конфет кошобуз десе, алып келсе, биздин мынандай кичинекей табакчаларга салып, канттарды дагы кошо беребиз. Көбүнчө биз себеттерди мынаке борсоктор салынган конус деп коебуз. Мынандай борсоктор төгүлгөн. Ушу борсоктон баштайбыз мынаке. Ар бир мына бул шириндиктер салынган табактарыбыз нандан жасалган. Буну дагы кадимкидей жесеңиздер болот, аябай даамдуу. Ичиндеги шириндиктер бизде аябай көп түрү бар шириндиктерибиз. Бардык жасалгоосу атына жараша заты дегендей аябай даамдуу. Күркүрөп, баягы неме орусча айтмакчы песочный дегендей аябай жакшы. Чай менен ичип алып, бирден нанды бөлүп алып, себетте биз бөлүп кетмей сайын тура албайбыз го. Ошондо жакшынакай кылып чай менен ичип аласыздар. Мынаке, ошондой эле боз үй. Бизде эң биздин кыргыздын түндүгү, биздин боз үйүбүз аябай неме да көңүл бурабыз. Эгерде кыз той болсо, кыз той өткөзүп жаткан болсо, кыз тойго биз шөкүлөнү коебуз. Мынаке, шөкүлөнү коебуз. Эгерде үй той конокко жөн эле бара жатам десе, кыргыз үйлөрдү коебуз, боз үйлөрдү. Эгерде бешик тойго бара жатам десе, бешиктерди коебуз мынаке. Заман талабына ылайык жумуштан кечигип калсаңыз, заматта кайрылууга болорун айтышат. Даамы өзгөчө даярдалган бул ишканада кыргыздын орнаменти түшүрүлгөн өзгөчө нандары, ошондой эле улуттук баш кийимдерди да жасаганын көрө аласыздар. Койдун этинен, ошондой эле уйдун этинен жасалган мантылар, ошондой эле чүчваралар, котлеттер жана сырниктер бардыгы бар да. Келип эле ушу барып кайнатып эле бышырып конокту узата берет. Чындыгында жетишпей калат. Кээ кыз келиндер жетишпей калгандарга бизден жардам. Улутубуздун улуулугун даңазалаган дал ушундай ишканалардын, жеке ишкерлердин санынын көбөйүшү өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салым болоору анык.